Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын эфирин түз эфирде улантабыз. Бүгүнкү программада биз Кыргызстандын жаштар саясатын жакшыртуу максатында кеп кылабыз. Ал үчүн атайын Борбор калаадан келген конокторубуз бар. Четинен тааныштырып өтсөм, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министринин орун басары Союзбек Надырбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айсалкын Кыйыкбаева, Баткен мамлекеттик университетинин Санарип борборунун негиздөөчүсү, Европа биримдиги проектинин координатору, коомдук ишмер Банур Абдиева жана акыркы сабак сериалынын башкы каарманы актер Калыбек уулу Чыңгызбек, ошондой эле айыл чарба инновация боюнча эксперт Тилек Токтогазиевдер келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиптирсиздер жана Баткен жергесине кош келиптирсиздер. Анда суроону биринчи эле берсем, Баткен облусуна болгон иш сапарыңыздардын башкы максаты. Союзбек мырза, баштап өтүңүз. Бул жолу бизде Кыргызстанда жаштардын негизги бирден бир баягы жаштар саясатын жүргүзүүдө бирден бир чоң багыттардын бири бул жаштарды Санарипке тартуу. Жанагы жаштар санариптештирилген жаштар борборлорун түзүү. Бул биздин мамлекет тарабынан коюлган бир чоң саясаттын бири. Bunun alkağında biz önөктөштөрүбүз менен биргеликте жана буга чейин да долбоорлорду өткөрүп, мына бүгүнкү келген бирден бир максатыбыз мына Баткен облусунда эң чоң санариптик бир борбордун ачылуу аземине келип мындай олтурабыз. Негизи бул иш-чараны биз ушул лидер демилгелүү биздин уюмдун өнөктөшүбүздүн колдоосу менен, Enactus уюмунун колдоосу менен, Эстония или Евросоюз ушул жалпы бир техникалык жардамдары менен ачып аткан чоң долбоор болуп атат. Бул долбоордун алкагында баягы жаштар, элеттеги жаштарга биз мүмкүнчүлүктөрдү ачып бере турган бир аянтчалар пайда болсо экен деген бир чоң бир максаттын ишке ашырылуусу болуп атат да. Биз бул мамлекеттин позициясы мындай жумуштарга, мындай кадамдарды дайыма колдой бермекчи. Ошонун алкагында биз Баткен облусуна келип калдык. Кененирээк анын мазмундары боюнча биздин ушул өнөктөштөрүбүз айтып берсе. Ооба. Банур айынан сурагым келип турат. Азыр мына ушул Баткен мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн Санарип борбору, ушул бүгүн ачылып, атайын ал жерге жаштарды чакырдыңыздар болуш керек. Бул Санарип борбору мындан ары кандай иштейт, анда жаштар эмне кылат? Ушул боюнча токтолсоңуз. Негизи Кыргызстанда айтсак, биздин эң негизги ресурс бул адам ресурсу болуп атат. Чындыгында биз бүгүн көп ал жөнүндө талкууладык. Абдан жакшы мотивациялык кезигүүлөр болду. Биздин спикерлер эң негизи мына акыркы сабак чыгармачылык тобу дагы болуп, ошол адам потенциалын алга жылдырыш үчүн албетте шарт болуш керек. Ошол шарт, ошондой аянтча бул биздин Баткен мамлекеттик университетиндеги Санарип жана бизнес көндүмдөрүнүн борбору болуп атат. Алдыңкы жабдуулар, алдыңкы кандай десем, дизайн жана мебель десек болот. Ал жерде албетте мындай чыгармачыл атмосфера түзүүгө аракет салдык. Бул Санарип борбору Европа биримдиги аркылуу каржыланган Диги Конуш деген долбоорду аткарып жатабыз. Айтып кетмекчи, мен Баткен областы боюнча 2 айыл аймак пилоттук болуп тандалган. Биздин өнөктөштөр аркылуу бул Сумбула айыл аймагы жана Карабулак айыл аймагы. Вот элеттик коомчулук, аялдар, жаштар, студенттер ошол Санарип борборго келип, өздөрү тренингтер өткөзүлөт, ар кандай иш-чаралар өткөзүлөт. Буюрса ошондой шарт түзүлдү. Бүгүнкү иш-чарага атайын спикер катары, жаштар менен пикир алышуу катары келип отурасыздар. Азыр мен Айсалкын айым сизге суроо бергим келип турат. Ушул акыркы сабак сериалынын жаратуучулары катары келип, ошол актерлор менен кошо келипсиздер. Жаштар менен эмнени сүйлөштүңүздөр? Жаштар сөзсүз түрдө сиздерге өздөрүнүн суроолорун берди болуш керек. Ооба, жаштар көп суроо берди, образ жаратуу боюнча суроолорду берди. Жана эле ушу берки мен эшикте турганда дагы мен жаштар менен көбүрөөк сүйлөшүп калдым. Ошондо айтты,
ар ким өзүнүн максатын айтты да. Мен мындай болгум келет, мен бул болгум келет, мен тигил болгум келет, ошон үчүн эмне кылышым керек деп мен айттым. Сөзсүз алдыңарга максат коюла. Максатка коюп туруп анан жеткенге аракет кылып, аракет керек. Анан биринчи жолу болбой калды деп таштап алып шалдырап басып кетип калбаш керек. Биринчи жолу кулайсың, экинчи жолу башканга аракет кыласың, анан кийин басып кетесиң. Сөзсүз ар бир адам өзүнүн максатына жетиш үчүн сөзсүз бир жерден кулайт, жыгылат, тамтаңдап баса албайт, анан кийин басып кетет. Таштап койбогула максатыңарды деп. Анткени биздин фильмдин да максаты, если бир 100 киши көрсө, 10 киши жүрөгүнө алып, эртең жашоомду мен сөзсүз өзгөртөм деп кетсе, анда биз кинонун максатына жетти деген ошол да. Максатына Руслан Акун да жетти как режиссер катары, и кино да өзүнүн максатына жетти. Анткени адамдын максаты адамга жакшылык кылуу жана жаман жолдо бараткан эми жаштар ар кандай болот. Жаман жолдо бараткан бала өзүнүн жолун өзгөртүп, жакшы жолго түшүп алса, демек адамга жакшылык кылып атат да. Кино аркылуу балдар, жаштар, мектеп курагындагы балдар өзлөрүнүн жашоосун жакшы жака коюп, жана алдына максат коюп, ошол кыялга жетүүгө аракет кылса, анда биз жеңишке жеттик деп ойлойм да. Бүгүн мен балдардын көзүнөн ошол нерсени көрдүм. Сонун сиздин жооңузду улайлы. Мен бул жактан актер, Кылычбек уулу Чыңгызбек суроо Калыбек уулу Чыңгызбек, кечирим сураймын. Сиз да жаштар менен баарлаша алдыңыз, анан өзүңүз дагы ошол акыркы сабак сериалында терс каармандын ролун аткардыңыз. Сиз ошол жаштарга айткан сөзүңүздү да ушул жерде сурагым келип турат. Ошол роль аркылуу сиз жаштардан эмнени көрө алдыңыз, эмнени айта аласыз жаштар жөнүндө? Ооба, Баткенге буюрса келип калдык. Кайрак Group Production менен кыял кирбен аттуу тренинг жолугушууларды өткөрүлдү. Жаштарга туура багыт көрсөтүү, билим күбүндөө жана ошондой эле мотивация берүү максатында келип отурабыз бул жака. Сериал чыкканда көп суроолор келди да. Биз менен жолугуп кетпейсиздерби? Бизге мындай билим жөнүндө айтып кетпейсиздерби? Бизге мындай туура багыт көрсөтүп бербейсиздерби деген сериалдан өздөрүн көргөн го жаштар, Ооба. Анткени бул жашоо жөнүндө да, чыныгы жашоо жөнүндө сериал. Анан баарыбыз өзүбүздү көрө алабыз ал жактан. Жана көптөгөн талим тарбия ала алабыз да, билим. Ошондуктан ошол максат менен келип, маяк куруп, баарлашып, алардын көйгөйлөрүн угуп, бир нерсеге токтолгум келип атат. Көп дайректке көп эмелер келди да, сообщениялар. Бул ата-энелерибиз каалап атат муну, анан биздин каалоону, биздин алдыга койгон максатты мындай көмүскө да калтырып атышат. Сен мындай болосуң, сен андай болбо деген нерселерди айтып атат. Ошон үчүн ата-энелерге кайрыларым сураныч, балаңыз эмне каалап атса, ошого көмөк көрсөтүңүз, аны колдооңуз. Антип балаңыз аны сындырганга болбойт. Сиз өзүңүз качандыр бир жетпей калган кыялыңызды балаңызга эч качан камоолабаңыз. Анан көмөк көрсөтүңүз, ар дайым колдоңуз. Ошондо балаңыздан мыкты, өзүнүн ишин жакшы көргөн, өзүнүн ишине кубануу менен барган, жана ошондой эле эң мыкты кыргыздын инсаны болот деп ишенем. Рахмат. Тилек мырза, биз билгенден ошол жаштар менен көбүрөөк жүрөсүз, жаштар менен аралашып, өзүңүздүн билимиңиз менен бөлүшүп келесиз. Жаштардын бүгүнкү күндө көйгөйү эмне? Анан ушу бүгүн Баткендин жаштары менен да жолугуштуңуз. Алардын көйгөйү эмне экен? Ушу алардын өнүгүүсү үчүн, өздөрүн өнүктүрүү үчүн эмне жетишпейт экен? Кандай колдоолор керек экен жаштарга? Эң негизги көйгөй жаштардын жалпы эле Кыргызстанда ошо элдин жумушсуздук деген эң чоң көйгөй да. Жумуш таба албагандыктан азыр ошо сыртка мигрант болуп кетип аткандай болуп калат. Анан бирок анын дагы себептери бар. Ошо жумушсуздуктун себеби биздин ошо жаштар мүмкүн мен ким болом, каяка өзүмдү мындай кайсыл тармакка өзүм барам дегендерди мүмкүн чын эле бул ата-энеси жагынан сен бул болосуң, мул болосуң деп эле айтып бергендиктен көбүнчөсү ата-энесинин жолунан дагы кайткысы келбейт, бирок ошол эле учурда өзүнүкү дагы бар. Анан ошо конфликт болгондуктан мен ким болом дегенде чын эле билбей, анан ортодон тияка эмес, бияка эмес болуп калган учурлар болуп калып атат да. Ошондуктан биз жаштарга азыр мындай дем күч берип, өзүңөрдүн жолуңарды аныктагыла, өзүңөрдүн жолуңарды таап,
ошол өзүңөрдүн тармагыңар боюнча эң мыкты адис болуш керек дегенди айтып кетип атабыз. Кайсыл жакта болбосун, бул айыл чарба жагында болобу, IT тармагында болобу, медицина жагында болобу же дагы бир каалаган бир тармактарда болобу, эң негизги ошол жакта эң мыкты адис болсо, бир тармактын адиси болбосо эч качан жумушсуз калбайт да. Бир нерсени майын чыгарып жасасаң, сен дайыма жумуш таба аласың. Бизде ушундай парадокс азыр болуп калып атат. Бир четинен жумушсуздук күчөгөн, бирок ошол эле учурда мына мен ишкерлик чөйрөдө аябай көп жүрөм. Ал жакта жумушчун таба албай жүрүп кыйналып аткан ишкерлер аябай болот. Жумушчу таба албай. Парадокс. Жумушсуздук да бар, жумушчулар да жок да. Ошондуктан мен мындай мүмкүн жана кээ бир кишилер бизде бул мүмкүн билим берүү системада дагы 2-ни 3-тү коюп эле, коркутуп берип эле дегендейчи. Ошондо ката жазагандан коркуп калган да балдарчы. Анан ошондуктан коркпой, муну остип көр дегенде, муну остип көр, муну көр, ар кандай нерселерди көрүп туруп, анан өзүңдүн жолуңду аныктап ал. Көбүнчөсү ойлойт, мен бир бүттү университетке кеттимби, ушу менен өмүр бою иштеш керекмин депчи. 21-кылым өзгөрүүнүн кылымы, динамиканын кылымы, биякта аябай баары өзгөрүлөт. Ошондуктан керек болсо сен 4-5 жыл бир жакта окусаң дагы, бирок 2-3 ай курска бардыңбы, ошо менен сен кийин мүмкүн ошо адистигиңди алып кетесиң да. Эң негизги дагы айта кетейин, бул 21-кылымда сөзсүз түрдө мына бүгүн дагы балдар айтып кетип атышты, англис тилди бул милдеттүү түрдө баарыбыз билиш керек, жаштар өзгөчө. Экинчиси IT тармагынан дагы базовый мындай уровень бар болуш керек да. Эгерде ушуларды алып кетсең, калганын баары мындай жол эшиктер ачыла берет. Кайсы жакта болбосун, сен айыл чарба жагында болсоң, IT-ни айыл чарбага айкаштырып кетсең, ошол жакта перспектива бар. Билим берүү тармакта IT менен айкаштырып кетсең, перспектива бар. Медицина бүт жакта азыр IT-ни аралаштырыш керек да. Ошондуктан ушул сериал аябай жакшы мындай таасир берип атат. Жаштар IT деп эле калышты. Ошондуктан бүт ушул сериалдын жаратуучуларына чоң тазим, чоң ыраазычылыкты айтып кетебиз. Сериал боюнча сөз болгон үчүн дагы улай суроо бергим келип турат. Чындыгында сериал жаралгандан бери өзгөчө жаштар арасында абдан популярдуулугун арттырып, кайсыл жерге эле барба акыркы сабак деген сөздү угуп калдык. Бул кинонун мындай жаралуу тарыхына эмне себеп болгондугу боюнча айтып бере аласыздарбы? Балким ушул жаштардын өздөрүнүн максатына жете албай аткандыгы себеп болдубу? Ооба, анткени бул да Руслан акым биздин режиссердун өзүнүн дагы айтуусу бар. Анткени бул нерсе менин башымдан да өткөн деп айтканы бар да. Ошол эле окуган жеринде канча бала көчөдө, анан кийин эгерде ушул кандайдыр бир себептин негизинен Руслан акым өзүнүн оюн өзгөртүп, жашоого болгон көз карашын өзгөртүп, анан башка жолго түшүп кеткен, ошол эле балдар, ошол жолдо калып калган балдардын көбү жок болуп калды деп айткан да. Жок, азыр жок жашоодо, ошол жол менен барып эле жок болуп калышты деп. Ошондуктан мен дагы жаштарга айтар элем, оюңарды өзгөрткүлө, алдыңарга максат коюгула, кыялдангыла, аракет кылгыла. Сөзсүз аракет кылгыла. Анткени мен дагы ошол башымдан өткөн деп Руслан акым өзү айткан да. Рахмат, Сайызбек мырза, мына азыр бардык коноктордун айтуусунан эле жыйынтык чыгарсак болот. Бул жаштар биздин мамлекетибиздин эртеңки келечеги, өлкөнүн негизги ресурстарынын бири. Анан ошондуктан жаштар бүгүнкү күндө өзүнүн жолун таппай аткан болсо, балким максаттарына жетүүгө кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп атса, мамлекет тарабынан жаштарга бир жол көрсөтүлүп, атайын колдоо болуп дегендей. Ошондуктан министрлик тарабынан, жаштар саясат тарабынан кандай бүгүнкү күндө дагы башка иш-чаралар өткөрүлүп жатат, ушул жаштарды өнүктүрүү, максаттарына жеткирүү, дегендей жол көрсөтүү боюнча өлкөдө? Биздин министрлик баягы жаштар саясатын жүргүзө турган мекеме болгондуктан биз жаштар багыты боюнча саясатты жүргүзчү мекемебиз да. Кантип комплекстүү, системдүү түрдө бир сунуштарды киргизсек, системдүү бир программаларды иштеп чыксак, ойлорду иштеп чыксак, мына туруктуу биздин катышуубуз жок эле, жаштар кайсыл жерде болбосун өздөрүнө мүмкүнчүлүктөрдү мындай системдүү түрдө даярдала турган жолдорду даярдап берүү бул биздин милдетибиз да. Учурда ал багытта бизде комплекстүү бир иштер жүрүп жатат. Мына жакында эле бүт Кыргызстан 7 дубанын баарын кыдырып келдик, кыдырып көрүп чыктык. Жергиликтүү жаштарды түз сүйлөшүп, түз баягы каалоо тилектерин түз угуп, сунуш пикирлерин алып, биз ошонун негизинде азыр бир өзүчө бир иштөө картасын, жолдорун коюп, мына жаңыдан баштап атабыз да.
Мындан ары дагы биз мына бүгүнкү айтылган жакшы ачылган долбоорлорду, ушундай бир борборлорду ачуу бул түздөн түз биздин бирден бир милдетибиз болуп эсептелет. Себеп дегенде жаштардын чогулуп пикир алмашып, өзүн өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлө турган дал ушундай бүгүнкүдөй борборлор да. Андан сырткары мына бүгүнкү ушул сериалдын каармандары бүгүн Кыргызстанды жүйө кыдырып ар бир жаштарга, окуучуларга өзү менен тең эми баягы фильмде ошол окуучулардын ролун ойношту да. Анан окуучулар биздин же улуулардын ата эненин сөзүнөн эмес, өзү менен тең көрүп турган адамдардан сөз уккан эки эсе таасирдүү да. Ошондуктан бүгүнкү биздин ушул каармандардын бүгүнкү айткан сөздөрүн мен угуп аябай мен өзүм кошо таасирлендим да. Себеп дегенде чындыгында мындай болбош керек деген нерсени фильм аркылуу көрсөтүп беришти. Биздин тараптан мындай долбоорлорду улантууга дагы биз өзүчө сүйлөшүп атабыз, дагы бир улантып биздин дагы же көмөгүбүз менен дагы кичине башкачараак масштабка чыгаралы, дагы жайылтууга биз катышалы деген сунуш пикирлерибиз бар. Буюрса аны ишке ашырабыз. Рахмат. Банур айым, кайра эле сизге суроо бергим келип турат. Санарип борбору боюнча бул жаштарды өнүктүрүүгө жакшы бир мүмкүнчүлүк экен. Ал жерде эми мындай чектелүү болуп калып атпайбы, эки эле айыл өкмөттүн ошол жаштар келгени боюнча. Мисалы башка шаардын башка жаштар деле балким бир иш-чараларды өткөрүп, дагы бир ошол жерден өздөрүнө керектүү нерселерди алганга мүмкүнчүлүктөр барбы? Албетте бар. Вот кичинекей эле комната дейли да. Кичинекей комната кантип Баткен области баарысы ошол жерден ресурс ала алат деген суроого мен мындай жооп берет элем. Бүгүнкү иш-чарада кичинекей комната чакан адам ошол жерде отурду, Санарип борборунда. Ошол эле учурда биз актовый залга 150 киши чакырып, 150 орунду ээлетип, эки зал бири-бири менен сүйлөшүп, кадимкидей көрүп отурушту. Мына баарыбыз катышып далил дегенде. Ошол эле учурда биздин модераторубуз, биздин кыргыздын жигити Фейсбукта иштеген Лос-Анджелестен чыгып, ал жерде түн ичинде онлайн ал бизге модератор болуп берди. Ошол эле учурда Европадан элчибиз чыкты. Андан тышкары Эстониядан биздин өнөктөштөр чыкты. Мен ойлойм, азыр баарысын эле могу имаратка байлаган, алда мындай тоскоолдук. Албетте келип үйрөнгөнгө шарт бар. График түзүлөт. Жалпысынан келип сурап билсе болот. Биздин лидер коомдук бирикме деген баракчабыз бар, Диги Конош деген баракчабыз бар. Ошого суроону жазып, кантип, кандай график түзө алабыз деген биздин милдет. Давайте жалпылашып, жапатырмак график түзөлү дагы кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү түзөлү. Бирок ошол эле тренингтер ошол жерде өтүп аткан, мисалы жакында биз кибергигиена жана Санарип коопсуздук деген тренингти өттүк. Азыр тестовый вариантты биз онлайн 250-270 киши катышты. Ушунчалык жакшы. Бирок ошонун модулдары, ошонун китепчелери, методичкалары, тренерлер үчүн ошонун баарысы ошол борбордо сакталат дагы, туруктуу негизинде иштелип колдонулат деп ишенебиз. Рахмат, ийгилик каалайбыз ишмердүүлүгүнө. Азыр болсо биз кайра эле Чыңгызбекке суроо бергим келип турат. Эми бүгүнкү иш-чарага катыша албай калган жаштар бизди көрүп атат. Балким алардын арасында ошол максаты, кыялы, актер болуу кыялы бар болушу мүмкүн. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи жаштарга айтарым, бир нерсени баштагың келсе, каалап турсаң, аны аягына чейин чыгарыш керек да. Бир кылып, таштап коюп, мени окшошпойт экен деген болбойт да. Бул негизи жашоо өзү күрөш да. Өзүңдүн бактың үчүн күрөшөсүң, өзүңдүн келечегиң үчүн күрөшөсүң. Ошондуктан талыкпастан күрөшүш керек. Жана максатың так болуш керек. Ага жасаган аракетиң да күчтүү болуш керек. Жана көп учурда биздики мындай да. Кээде жаштарды сындырып коюшат да. Улар ошол учурда сынбаш керек. Эгер сен өзүңдүн келечегиңе ишенсең, ошондой ишеним менен ага алдыга умтулсаң, айланаңдагы элдер өздөрү ишенет да. Өздөрү эле ишенип, өздөрү эле кантип колдогонун билбей калышат. Көп киши сүйлөй берет. Жанагы жакшы сөз бар, ит үргөрөт, кербен жүрөт. Жаман сөздөр да болот, жакшы сөздөр да болот. Жаман сөзгө көңүл бурбаш керек, жакшы сөздү акырын угуп коюп, анан өзүңдүн жумушуңду кылып беришиң керек. Талыкпаган эмгек, аракет буюрса чоң ийгиликке жеткизет. Рахмат, Тилек мырза, сизге деле ушул жаштардын суроосун бергим келип турат.
жаш, балким аябай ушул бизнес жаатында кызыгып жаткан жаштарыбыз бар. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы, эми биздеги азыр бул жакта айткандай эле, ушул сен жашсың, азыр колуңдан ишкерди келбейт деген суроо болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн сиздин кандай сунушуңуз бар? Мына ушул ишкер болом деп жаткан, балким баштайм деп жаткан жаштарга. Мен бул жерде бир Канадада 3 жашында Райан Росс деген бир бала, бул дүйнөдөгү эң жаш, эң кичинекей ишкер катары катталган да. 3 жашында ошол 60 тоокду алып, апасы алып берип койгон, анан бир эле нерсесин айткан. 80% түшкөн акчасын баарын сен кайра ушул бизнести өнүктүрүүгө киргизесиң, 10%ты кайрымдуулукка жумшайсың, анан 10%ын болсо калган 10%ын каалаган жагыңа, кааласаң конфет сатып аласыңбы же оюнчук сатып аласыңбы, өзүң каалагандай бөлүштүрөсүң деді да. Ошол принципти карманып атып 60 эле тоок менен, стартовый капитал 60 эле тоок болгон да, жумуртка түйүп турган. Ошонун 8 жашка чыкканча 5 жылдын ичинде бул долларовый миллионерге айланды. 3 жашындагы бала баштап 8 жашында миллионер болду да. Ошондуктан мен айтайын деп атканым, көбүнчөсү ойлойт, мен 18ге чейин чыгам, 18ге толоюн, анан университетти бүтүрөйүн, андан кийин адам болом дегендейчи. Андан кийин ишкерликти баштайм мүмкүн дейт. Бирок жок, мына Райан Россту эстеп алгыла, 3 жашында уже баштап 8 жашында миллионер болду. Бул баарыңарга коңгуроо. Уже карып барып атасыңар. 15 жашта болсоңор деле уже карып калдыңар дегендей да. Эч коркпой баштай бергиле. Бул оюн катары кабыл алыш керек бизнести. Бизнести жакшы өздөштүрүп алса, каалаган тармагынан өнүгүп кетерсе болот. Врач болом десе, аны деле бизнес жагынан мындай кызматты көрсөтүп дегендей, медициналык кызматтарды көрсөтүп, билбейм, бир айыл чарба жагынан болсо, ал деле агробизнес болуп кетет дегендей. Билим берүү деле ал дагы бизнес. Бүт барын ошол бизнес аркылуу сен өзүңө, жүрөгүңө жакын жагын мындай өзүң ойлонуш керек да. Касыл жагында өнүккүм келет дегенде жүрөгүңө жакын жерге болуш керек биринчиси. Экинчиси ошол жакты жакшы түшүнүш керек. Ошол спецификаны билиш керек да. Анан төртүнчүсү ал тармак акча алып келиш керек. Ошол үч компоненти бар болсо, ошол жакта бизнес идеяны алып өнүктүрүп кетерсе болот да. Эң негизги коркпой, бирөө ката кылып алсаңар, силерди колуңардан эч ким чаппайт, урушпайт. Жашоодо эми ар кандайлар боло берет, бирок ошентип тажрыйба топтолот. Өйдө ылдый болот. Мен деле 18 жашымда баштагам, кеч баштап калдым, чын айтсам. Бирок ошол ушинтип атып, уже 20 жаштарыма чыкканда мындай 3000-5000 доллар таба тургандай ошондо уже болгон да, ошол учурдачы. Анан мотивация бар болгон. Мен ал кезде ошо 18 жашымда келечекте келинчегимди көрүп калып, сүйүп калып, анан ошо үйлөнөм деп туруп, анан 20 жашыма чейин ушундай бизнести баштайм дегем да. Ошондой эле мүмкүн силер дагы мотивация таба аласыңар, мүмкүн бирөөнү сүйүп каласыңар дегендечи. Ошондой силерди эртең менен саат 5те тургуза турган бир нерсе керек. Мындай жалкоолонуп атсаңар, значит силер мотивацияңар жетпей атат да. Ошондой бир силерди эрте менен эрте тургузуп, кечке чейин бир иштеп, бир нерсени ойлонуп жүргөндө тургандай мотивацияны таба алсаңар, анан ошо менен эч артка кайтпай иштеп берсеңер, сөзсүз түрдө жыйынтыгы чыгат да. Бүгүнкү жаштар менен баарлашууда ушул ишкерликке кызыккан жаштарды байкай алдыңызбы? Балким мына өзүңүздөй жаштарды көрө алдыңызбы деген? Албетте, эми жаштардын көбүнчөсү азыр ишкерлик, эми башка мурункудай советтик системада азыр 100% кепилдик бербейт эч ким. Сен университетти бүтүрдүң, жумушка орноштурабыз депчи. Ошондуктан азыр ишкерлик деген бул жалгыз болбосо дагы, бирок мындай эң аз болгон альтернативанын бирөө да. Ишкерлик аркылуу биз азыр өзгөчө жаштар мондай аймактарды көтөргөнгө, мисалы үчүн бүгүн деле айтып кеттим, мына Чычырканакты Баткен облусу боюнча таштак жерлерге бүт жагына Чычырканакты жайылсак сонун болот эле. Азыр жүндү өрттөп аргасы жакка ыргытып аткандарды жер семирткич катары мисалы үчүн колдонсоңор болот эле. Бул деле инновация. Германиянын фермерлери 1 килограмм жүндү 10 доллардан, 10 евродан сатып алышат экен. Бул 1000 сом, 1200 сомго 1 килограмм жүндү сатып алат. Биз эмне кылып атабыз? Аны өрттөп салып атабыз. Туурабы? Ошондуктан
ар бир нерсени ысырап кылбай карап көрүп эмне каякта кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен чет өлкөнүн тажрыйбасын көрүп керек болсо мүмкүнчүлүк бар болсо университет аркылуу болобу мектеп аркылуу болобу сыртка да чыгып көрүп мындай өзүңөрдүн ой жүгүртүңөрдү аң сезимиңерди кеңейтип алып ошондо кайра да келгенде бияка өзүңөрдүн мекениңерге чоң салымыңарды кошконго мүмкүнчүлүк болот да. Бүгүн мына Эсен деген да бала бияк Баткенден өзү Америкадан американисттерди IT программированияны үйрөтүп жүрөт өзүчү. Мына бияка келип дагы өзүнүн балдарына айтты, мына мен бул жакта мектепти бүтүрдүм депчи. Ошо жөнөкөй эле бала болуп Америкага бардым, аяктан окуп келдим, азыр бияка аябай чоң салым кошуп атат. Рахмат, бизде аз гана убактыбыз калды. Ошондуктан кошумча пикирлер болсо, ойлор болсо, пайдаланып айтып алсаңыздар болот. Бизде уруксат берсеңиз, жана Баткен жаштары боюнча өзгөчө бир баса белгилеп айткыбыз келип атат. Батырлар жашайт негизи эле биякта. Биз үчүн мына күн сайын биз Бишкекте туруп көрүп атабыз, мына биздин чек арада канча маселелер болот. Ошол жерден өзү бул жерде жашагандын өзү эле батырдык да. Анан мындай Тилек мырза айтып кеткендей, мыкты жаштар көпчүлүк көп, жаштар Баткенден чыккан жаштар көп. Анан мына бүгүнкү келген мырзалар дагы бул нерсени баса белгилеп айтты. Ал эми окуучулар бул бүгүн эртеңки максатын аныктап, эмнени максат коюш керек, кандай кыялданыш керек, ошол боюнча ой пикирлерин буюрса эртең дагы бүгүн келип бизге катыша албай калган окуучуларды буюрса биздин каармандарыбыз эртең саат 9-да драма театрда келишет. Баарыңыздар келиңиздер. Мына бүгүнкү айтылбай калган сөздөрдү буюрса Чыңгыз мырза өзү командасы менен Айсылкын жеке өз бүт кече эртең айтып беришмекчи. Рахмат анда сиздерге, убактыңыздарды бөлүп, жакшы маек куруп бердиңиздер. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен түз эфирде жыйынтыктайбыз.